Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 12 бөлүм. Илимпоздор түпкү туюмду кантип колдонушат? Тарыхтагы көптөгөн илимпоздор түпкү туюмдун чыныгы маанисин байкаган. Эдисон, Макрони, Эйнштейн жана башка эң чоң ийгиликтерди жүзөгө ашырууда өздөрүнө кенен түшүнүк, терең маалымат жана укмуштуудай жөндөм шык алуу үчүн түпкү туюмду абдан мыкты колдонушкан. Түпкү туюмдун күчүн кыймылга келтирүү жөндөмү белгилүү илимпоздордун жана изилдөөчүлөрдүн ийгилигин аныктаган эң маанилүү факторлордун бири. Мунун эң көңүлдү бурган мисалдарынын бири атактуу химик Фридрих фон Страдонистин жашоосун көрө алабыз. Ал өзү узак убакыт бою бензин деп аталган көмүртек менен суутектин кошулмасындагы химиялык курамды түшүнүүгө аракет кылган. Бул 6 көмүртек атом менен 6 суутек атомунан турган курам болчу. Страдонитис канчалык аракет кылса дагы эч кандай жыйынтыкка келе албай түйшөлгөн. Бул табышмактын жандырмагын чече албай чарчаган Страдонитис маселени толугу менен түпкү туюмуна тапшырган. Көп өтпөй Лондондо автобуска түшүп баратканда түпкү туюму аң сезимине күтүүсүздөн чагылган чартылдагандай сунуш берген. Ага чейин Страдонитис акыл эсинде өзүнүн куйругун тиштеп алып айлана берген жылаандай болгон. Түпкү туюмунан келген мындай сунуш изилдөөсүн башкача багытка жүргүзүүсү керектигин билдирген. Кыска убакыттан кийин көптөн бери издеп жүргөн жоопту тапты. Бензиндин атомдору тегерек формадагы түзүлүшкө ээ экен. Атактуу илимпоз ачылыштарын кантип жүзөгө ашырган? Никола Тесла электр тармагындагы көрүнүктүү инсандардын бири. Билим музейинде жарманкеге коюлган жана балдар аябай жактырган Тесла Боби анын ачылыштарынын бирөө гана. Бул зарядталган металл сфера болчу. Статистикалык электрден улам бул сферага тийип койгон кишинин чачтары тип-тик туруп калат. Тесла ошол эле кезде электрдин таралуу түшүнүгү боюнча дагы эксперименттерди жүргүзгөн. Бул маселедеги пикирлерди дагы да болсо эволюция катары кабыл алып келишет. Тесла түпкү туюмдун күчүн абдан жакшы колдонгондордун бири. Качан жаңы бир ачылыш же жаңы бир изилдөө маселесинде бир пикири болсо, оболу муну кыялданат. Андан кийин түпкү туюмуна жеткирет. Түпкү туюму муну каалоого айландырып, кудурети чексиз затка жеткирерин билет болчу. Өзү менен бирге иштеген техниктерге акыл эсиндеги эң сонун акыркы өндүрүмдөрүн толук майда чүйдөсүнө чейин айтчу. Бир жолу маегинде мындай деген: "Мен иштеп чыккан буюм сөзсүз толук кыялдарымдагыдай иштейт. 20 жылдан бери бир да жолу башкача жыйынтык болбоду." Белгилүү дарыгер диабет маселесин кантип чечти? 1920-жылдары канадалык тажрыйбалуу дарыгер жана изилдөөчү доктор Фредерик Бантинг диабеттин таасирлерине көңүл буруп катуу изилдеген. Ал кезде медицина илими бул ооруну даарылоо жаатында таасирдүү ыкма таба элек болчу. Доктор Бантинг убактысынын көпчүлүк бөлүгүн ушул маселедеги эл аралык булактардын үстүндө иштеп, эксперименттерди өткөрүүгө жумшаган. Бирок акырында аягы көрүнбөгөн туңгуюкка кирип баратканын көргөн. Бир күнү түнү пайдасыз жумшалган аракеттер менен өткөн күндүн соңунда чарчап барып уктап калат. Уктап жатканда түпкү туюмуна ага иттердин бузулган уйку безинин түтүкчөсүндөгү тунмаларды ачып чыгуу илкамы келет. Ошол илкам менен ал инсулинди табууга жетишкен. Инсулин ошол кезден бери миллиондогон кишинин өмүрүн сактап калды. Доктор Батнингдин бир канча убакытка аңсезимдүү түрдө ушул маселенин үстүндө иштегенин, буга кандайдыр бир чара издегенин көрө алабыз. Түпкү туюмда дагы ошого жараша күчтүү каалоо түптөлгөн болот. Ар дайым эле бир түндө жооп ала албашыңыз мүмкүн. Бул үчүн бир канча убакыт күтүү керек болот. Кайратыңыз майтарылбасын. Муну мурда кийин жасабагандан кийин күн сайын кечинде уктаардан мурун маселени түпкү туюңузга киргизүүнү уланта бериңиз. Эгер кандайдыр бир жыйынтыкка келе албасаңыз, балким түпкү туюңузга киргизген ошол маселени узак убакытта чечиле турган маанилүү бир маселе болгонун ойлойсуз. Буга таң калбаш керек. Көбүнчө маселелердин татаал экенине ишенебиз. Оңойда маселе болмок беле дейбиз. Бирок бул кандайдыр бир деңгээлде катачылык, кудурети чексиз зат, убакытка жана мейкиндикке көз каранды эмес. Жообун табаарыңызды
ойлоп уктап калыңыз. Бул жоопту табуу үчүн күтүүгө аргасыз болдуңуз дейли. Натыйжасы болоруна толук ишениңиз. Азыр бул китепти окуп жатып, сиз үчүн эң сонун чечилиш жолу бар экенине ишениңиз. Тилегиңиздин аткарылганын алдын ала билүүнүн кубанычын жана бейпилдигин сезиңиз. Акыл эсиңиздеги кандайдыр бир психологиялык көрүнүш сиздин оюңуздагынын дал өзү, көрө албай жатканыңыздын далили. Түпкү туюмуңуз аркылуу сизге кантип жол көрсөтүлөт? Сиз үчүн кыйын болгон чечимди кабыл алышыңыз керек болгондо, же көйгөйлөрүңүздүн чечүү жолун көрө албасаңыз, дароо ал жөнүндө конструктивдүү ойлоно баштаңыз. Эгерде сиз коркуу жана тынчсызданууну сезип жатсаңыз, анда сиз чындап ойлонбой жатасыз. Чындыгында ой коркууга көз каранды эмес. Кайсыл бир маселеде сизге жол көрсөтүүнүн камсыздаш үчүн колдонууга боло турган жөнөкөй бир ыкманын кадамдары мына булар. Биринчи, акыл эсиңизди тынчтандырып, ордуңуздан кыймылдабай туруңуз. Денеңизди бош таштап, эс алдырыңыз. Ал сизге баш ийиши керек. Анын эрки, демилгеси, аң сезимдүү акылы жок. Денеңиз сиздин ишенимдериңизди жана таасирлериңизди жаза турган эмоционалдык диск. Экинчи, көңүлүңүздү активдештириңиз. Оюңузду маселени чечүүгө топтоңуз. Үчүнчү, маселени аң сезимдүү түрдө чечкенге аракет кылыңыз. Төртүнчү, кынтыксыз чечим сизди кандай бактылуу кылаарын ойлонуңуз. Сиз эң сонун жоопту тапсаңыз, кандай сезимде болооруңузду элестетиңиз. Бешинчи, акыл эсиңиз бакытка балкып, ыраазы болгон абалда оюн салып жатканын көрүңүз, анан уктап калыңыз. Алтынчы, ойгонгондо жообун таба элек болсоңуз, башка нерсеге алаксып кетиңиз. Башка нерсе менен алек болуп жатканыңызда жооп күтүлбөгөн жерден сизге келиши мүмкүн. Түпкү туюмуңуз аркылуу сизге жол көрсөтүлүп жатканда эң жөнөкөй жол, бул эң жакшы жол. Бул жерде бир мисал келтире кетели. Мен бир жолу баалуу шакегимден айрылдым. Ар жерден издедим, бирок таба албадым. Абдан кайгырып кыйналдым. Ошол түнү кимдир бирөө менен сүйлөшүп жаткандай түпкү туюмум аркылуу кудурети чексиз зат менен сүйлөштүм. Уктаар алдында ага, сен баарын билесиң, сен шакек кайда экенин билесиң. Эми анын кайда экенин мага көрсөтө аласың дедим. Эртең менен Роберттен сурашым керектигине ишенип ойгондум. Бул мага кызыктай сезилди. Мен билген жалгыз Роберт кошунамдын 9 жаштагы баласы болчу. Ал менин шакегимдин кайда экенин кайдан билмегиле. Роберттин бакчада ойноп жаткан жеринен таап, ага шакек жөнүндө айтып бердим. Көргөн жоксуңбу дедим. Ооба, көрдүм деп жооп берди. Кечээ мен аны жашынма ойноп жүрүп, бадалдын арасынан таап алдым. Кимдики экенин билген жокмун. Үйгө алып келип, столумдун үстүнө койдум. Бул боюнча жарыяласам деп жаткам, бирок унутуп калыптырмын. Эгер сиз ишенсеңиз, кудурети чексиз зат сизге ар дайым жооп берет. Атанын керези. Гюго Лос-Анджелестеги семинарларыма катышкан жаш жигит болчу. Ал мага түпкү туюмдун себепчи күчүнө байланыштуу бир окуяны айтып берди. Атасы керез калтырбай күтүүсүздөн каза болгон. Бирок эжеси ал жигитке атасы керезди даярдап койгонун жана баарына калыс мамиле кылууга аракет кылганын айтат. Гюго эгер атасы керез калтырбай өлсө, мурас мыйзам боюнча бөлүштүрүлөт деп ойлогон. Бул атасы каалагандай болмок эмес. Анын үстүнө мындай учурда юридикалык кызматтардын чыгымы да абдан жогору болмок. Агасы экөө бир жерден издеп керез жазылган баракты таба алышпайт. Алар анын кайда экенин билбей таң калышат. Ошондо Гюго өзүнүн түпкү туюмун кантип колдонууну үйрөнгөнүн эстеди. Уктаар алдында терең акылы менен сүйлөшүп, мындай дейт. Эми бул каалоону түпкү туюмга өткөрүп берем. Кудурети чексиз зат атамдын керези кайда экенин билет жана мага көрсөтөт. Анан анын өтүнүчү бир сөзгө кыскартты. Жооп. Ал жаңылмаштай кайталады. Акыл эсинде жаңырып турган жооп деген сөз менен уктап калды. Ал эртеси эртең менен ойгонгондо Лос-Анджелестин борборундагы банкка баргысы келди. Анан эмне үчүн деп таң калды. Ал атасынын бул тууралуу айтканын укту эле. Ал атасынын почта ящигинен банктан келген катты көрдүбү? Ал билген эмес, бирок ал барып текшериши керек экенин ишенген. Ал ошол күнү эртең менен банкка барды. Банк кызматкери ага атасынын атына жазылган жашуун сейф бар экенин айтты. Сейф ачылганда алар издеген керез ошол жерде экенин көрүштү. Сиз уктаар алдында ой жүгүртүүңүз күчтүү каалоого айланат. Үйүңүздү сатуу, акция алуу, шериктештик түзүү, башка шаарда жашоо, эски келишимди жокко чыгаруу жана жаңы келишим даярдоо боюнча бир чечимге келе элексиз дейли. Анда мындай кылыңыз. Кеңсеңиздеги креслоңузга же отургучуңузга ыңгайлуу отуруңуз.
Аракеттин жана реакциянын универсалдуу мыйзамы бар экенин унутпаңыз. Аракет сиздин оюңуз, жооп кудурети чексиз заттан келген сыйлык. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, түпкү туюм көптөгөн улуу илимпоздордун колдонгон ыкмасы. Экинчи, эгер сиз маселенин чечилишин ойлонуп жатсаңыз, аны объективдүү чечүүгө аракет кылыңыз. Иликтөө жана башкалар менен кеңешүү аркылуу мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат чогултуңуз. Жооп жок болсо, уктаар алдында аны түпкү туюмуңузга тапшырыңыз. Үчүнчү, түнкүсүн дайыма эле жооп ала албайсыз. Таң атып, караңгылык тарап кеткенче өз өтүнүчүңүздүн түпкү туюм аркылуу жеткире бериңиз. Төртүнчү, кайсыл бир маселени чечүүдөгө багытталган каалооңузду уктаар алдында түпкү туюмуңузга өткөрүп бериңиз. Кудурети чексиз затка ишенсеңиз жоопту табасыз. Эмнеге дегенде, ал баарын билет жана көрөт, бирок анын күчүнөн шектенбеш керек жана сындабаш керек. Жол боюндагы китеп дүкөнгө кирип, сиз издеген суроонун жообун китеп беттеринен же көчөдө бирөөлөр сүйлөшүп жатканына кулак салганыңызда таап алышыңыз мүмкүн. Жооп күттүрбөгөн убакта жана ар кандай формада алдыңыздан чыгат. 13 бөлүм. Түпкү туюмуңузга кандай ойлорду, ишенимдерди, пикирлерди, теорияларды жазып, сиңирип же жеткирсеңиз, булардын шарттарынын, абалдарынын жана окуяларынын жашооңузга чоң таасири болот. Ичкериге эмне жазсаңыз, сыртта ошону менен жашайсыз. Түпкү туюмуңуз жана үй бүлөлүк маселелер. Үй бүлөдө болуп жаткан баардык кыйынчылыктар акыл эстин функцияларынын жана күчтөрүнүн туура түшүнө албагандан болот. Жубайлардын ортосундагы түшүнбөстүктөр эки тараптын тең акыл эстин мыйзамын туура колдонбогон учурда пайда болот. Качан гана алардын кызыкчылыктары бири-бирине дал келгенде маселе чечилет. Кызыкчылыктары бир болгондо гана биргеликте жашап кете алышат. Кудай Таала тарабынан илхам кылынган идеялардын үстүндө ой жүгүртүү, жашоонун мыйзамдарын иликтөө, орток максат же пландын үстүндө бир пикирге келүү жана жеке адамдык эркиндиктин рахатын сезүү, эки жуп баш кошуп, бири-бирин бир жүрөктөй сезгенде гана гармониялуу, бактылуу бир үй бүлөнүн түптөлүшүн камсыздалат. Ажырашууну токтотуу үчүн эң ылайыктуу убакыт турмуш курганга чейинки мезгил. Өтө жаман абалдан арылуу чечимине келүүнүн жаңылыш тарабы жок. Бирок эмне үчүн эң башында эле өзүбүздү жаман абалдын ичине салып коймок элек? Турмуш курууга байланыштуу көйгөйлөрдүн негизги себебин иликтеп, маселенин түпкү тамырына башынан баш оту менен кирүү жакшы эмеспи? Турмуш куруудагы бактысыздык, гармониянын жоктугу, ажырашуу, айрылууга байланыштуу көйгөйлөр эркектер менен аялдардын башка бардык көйгөйлөрүнөн айырмасы жок. Булар дагы оңой эле аң сезимдүү түрдө түпкү туюмдун иштешине жана бири-бирине катышына тиешелүү маалыматтын жоктугуна байланыштуу болот. Турмуш куруунун мааниси. Жакшы үй бүлөнүн бекем бир руханий пайдубалы болушу керек. Турмуш куруу каалоосу жүрөктөн келиши абзел. Жүрөк сүйүүнүн жайы. Түз жүрүүчүлүк, чын ыкластуулук, сылыктык жана бүтүндүк сүйүүнүн башка жактары. Тараптар бири-бирине карата өтө түз, чын ыкластуу мамиле жасашы керек. Эркек аял менен өзүн ыраазы кылуу же анын акчасын жана социалдык абалын бөлүшүү үчүн турмуш курган болсо, бул чыныгы турмуш куруу болуп эсептелинбейт. Мындай турмуш куруу чын ыкластуулуктун, түз жүрүүчүлүктүн жана чыныгы сүйүүнүн жоктугун көрсөтөт. Мындай турмуш куруу келесоолук, оюн, маскарапоздук экенин кесе айтып коюу керек. Бир аял иштей берип чарчадым, өзүмдүн ишенимдүү колго алуу үчүн турмушка чыккым келди деген болсо, мунун ниети башынан эле туура эмес. Мындай аял акыл эстин мыйзамдарын туура колдонбой жаткан болот. Анын ишенимдүү түрдө өзүн колго алуусу, аң сезим жана түпкү туюмдун өз ара таасирлениши жөнүндөгү маалыматына жана бул маалыматты колдонуусуна байланыштуу. Бир аял же эркек бул китепте айтылган ыкмаларды аткарса, негизинен байлыктын жана ден соолуктан куру калбайт. Байлык күйөөсүнөн, ата-энесинен же башка баарынан көз карандысыз түрдө ага келет. Бир аял ден соолук, бейпилдик, рахат, илхам, жол көрсөткүч, сүйүү, байлык, ишеним, бакыт же башка баалуулуктар боюнча күйөөсүнө көз каранды эмес. Бул ишенимди жана психологиялык бейпилдикти ичиндеги күчтөрдү билүүсүнө жана өзүнүн акыл эсинин мыйзамдарын дайыма конкреттүү колдонуусуна байланыштуу. Идеалдуу түгөй тандоо. Бул китепте мурунку бөлүмдөрдү окуган болсоңуз,
анда түпкү туюмдун кандай иштээрин билесиз. Түпкү туюмуңузга чагылдырылган баардык нерсе кудурети чексиз затка жетээрин билесиз. Эми түпкү туюмуңузга бир эркектен издеген сапаттарды жана адамдык өзгөчөлүктөрдү өткөрүп бериңиз. Төмөндө эң сонун ыкмага орун берилген. Кечинде креслоңузга олтуруп, көздөрүңүздү жумуңуз, өзүңүздү эркин таштап, денеңизди бош коюңуз. Унчукпаңыз, пассивдүү жана таасирлерге ачык абалга келиңиз. Түпкү туюмуңуз менен сүйлөшүңүз жана ага мындай деңиз: ушул тапта дурус, чын ыкластуу, туруктуу, ыймандуу, бейпил, бактылуу жана колунда бар бир киши менен баш кошууну каалаймын. Мен суктанган мындай өзгөчөлүктөр түпкү туюмдун тереңдигине жайгашып жатат. Бул өзгөчөлүктөр жөнүндө канчалык көп ойлонсом, булар менин бир бөлүгүмө айланат жана кудурети чексиз зат тарабынан кабыл алынат. Анын бейпилдигине жана бактысына салым кошо аларымды билем. Ал менин идеяларымды жакшы көрөт. Мен дагы анын идеяларын жакшы көрөм. Ал мага ыктагысы келет. Мен дагы ага ыктагым келет. Ортобузда жооптуу сүйүү, эркиндик жана сый-урмат бар. Түпкү туюмга каалооңузду жеткирүүнүн ушундай процессин колдонуңуз. Андан кийин психологиялык жактан сиз ойлогон сапаттарга жана адамдык өзгөчөлүктөргө ээ түгөйдү өзүңүзгө каалоонун ырахатын жашайсыз. Кудурети чексиз зат сиздин каалооңузга жараша жооп берет. Ичиңизде болгон нерсенин эң жакшысын билүү, сүйүүңүздү бөлүшүү, өзүңүздү арноо жана биргеликте иш кылуу маселесинде каалооңуз болсун. Түпкү туюмуңузга өткөрүп берген мындай сүйүү таберигине өзүңүз дагы ачык болуңуз. Идеалдуу өмүрлүк жарды каалоо. Идеалдуу өмүрлүк жарыңызды өзүңүзгө тартуу үчүн мындай деңиз: ушул тапта мени менен толук шайкеш келгидей өзүмө ылайыктуу аялды өзүмө каалап жатам. Бул руханий биригүү, себеби эң сонун жуп болгон кишинин мүнөзү аркылуу өзүн көрсөткөн жараткандын сүйүүсү. Бул аялга сүйүү, жарык, бейпилдик жана ырахат тартуулай аларымды билем. Бул аялдын жашоосуна көр кошуп, кемчиликсиз, ажайып, керемет кылаарымды сезип турам жана буга ишенем. Анын төмөнкүдө өзгөчөлүктөргө жана сапаттарга ээ болушун самайм. Рухий баалуулуктарга ээ, туруктуу, ыймандуу, түз, принципиалдуу, оор басырыктуу, бактылуу, бири-бирибизге өтө катуу тартылып жатабыз. Бир гана сүйүүгө, изгиликке жана жакшылыкка тиешелүү баалуулуктар менин жашоомо кире алышат. Ушул тапта идеалдуу жубайымды кабыл алып жатам. Өзүңүз издеген мына ушундай керемет өзгөчөлүктөрдү жана сапаттарды унчукпай, терең ойлонсоңуз, акыл эсиңизде психологиялык тең салмактуулуктагы түпкү туюмуңузда каалоо пайда болот. Жараткан бул каалоого жооп кайтарат деп ишениңиз. Үчүнчү, бир турмуштун кереги жок. Тажрыйбалуу менеджер Б. Шейла жакында мага мен катары менен 3 жерге тийдим. Үчөө тең жоош, өз алдынча пикири жок кишилер болчу. Баарын мага тапшырып коюп, баарын чечет деп күтүшчү. Мен эмнеге үчүн ушундай эркектерди өзүмө тарта берем деди. Мен андан экинчи жолу турмушка чыга электе болочок күйөөңүз да мүнөзү боюнча биринчи күйөөңүзгө окшош экенин билет белеңиз деп сурадым. Албетте билген эмесмин деди. Эгер мен анын мынчалык былжырак экенин билсем, ага жоломок да эмесмин. Үчүнчү күйөөм да ошондой. Шейланын кыйынчылыктарына ал турмушка чыккан эркектер себеп болгон эмес. Бул анын жеке өзүнүн адамдык мүнөзүнүн натыйжасы болчу. Ал өзү катышкан ар бир кырдаалды көзөмөлдөп турууга өтө ыктап турган. Өзүнө бекем ишенген аял болгон. Ал бир убакта тил алчаак жана пассивдүү өнөктөшүн артык көргөн, анткени ал өзү үстөмдүк кылуучу ролду ойногусу келген. Ошол эле учурда анын эң тереңдеги муктаждыгы өзүнө тең жар табуу болгон. Бирок ал түгөйүн тандаганда өзүнүн чыныгы муктаждыктарын канааттандырбай жатканын түшүндү. Ал өз каалоосун туура айтып, бул калпты бузууну үйрөнүш керек болчу. Негативдүү жүрүм-турумдарынан кантип баш тартты? Б. Шейла жөнөкөй чындыкты үйрөндү. Эгер сиз идеалдаштырган өнөктөшкө ээ боло алам деп ишенсеңиз, ишенген нерсеңизге жетүү дагы реалдуураак. Шейла түпкү туюмундагы эски калпты бузуп, идеалдуу түгөйдү өзүнө тартуу үчүн мындай сөздөрдү кайталады. Мен оюмда бирге жашагым келген эркекти элестетип жатам. Мага күйөө боло турган киши күчтүү, мээримдүү, жолдуу, чынчыл, ыймандуу жана ишенимдүү болушу керек. Ал менден сүйүү жана бакыт табат. Мен аны ээрчиткен жагына баргым келет. Мени жактырып жатканын билем, мен дагы аны жактырам. Мен түз кишимин, чын ыкластуумун, жан дүйнөм сүйүүгө толуп турат жана абдан кичипейилмин.
Ага арнай турган таза сүйүүм бар. Бул менин аруу тилегим, таза жүрөгүм жана чың ден соолугум. Ал дагы мага ушундай баалуулуктарды арнайт. Жараткан Кудайдын буйругунда бул кишинин кайда болору жазылган. Түпкү туюмну себепчи кылып экөөбүздү жолуктурат. Бири-бирибизди көрсөк дароо тааныйбыз. Бул каалоону аны кантип жеткире турганын билген түпкү туюмума жеткирип жатам. Эң сонун жооп үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ар күнү эртең менен турары менен биринчи иши, түн уктаар алдындагы акыркы иши муну кайталоо болчу. Акыл эсин тез-тез аларды кылып, издеген нерсесин психологиялык тең салмактуулукка жетерин билип ушундай чындыктарды айтчу. Арадан бир канча ай өттү. Шейла бир канча киши менен жолукту, бирок алардын бири дагы өзү издеген адамдар эмес эле. Учурдагы жагдайдын оң же терс экенин ойлоно баштады. Тынсызданып баш тартууга, шектенүүгө умтула баштаганын байкап калды. Ошол учурда чексиз кудуреттин ээси даанышмандыгы менен каалоого жооп берерин эстеди. Тынсыздангандай эч нерсе жок болчу. Ажырашуу иштерине байланыштуу акыркы чечимди алганда бул анын өзүн жеңил жана психологиялык жактан эркин сезишине түрткү болду. Көп убакыт өтпөй бир медициналык борбордун жетекчиси болду. Жумушунун алгачкы күнүндө башкы доктурлардын бирөө өзүн тааныштыруу үчүн анын кеңсесине келди. Шейла жумушка кирүү үчүн жолугушууга барганда бул башка жерлик доктур кайсыл бир конференцияга кеткен болчу. Тиги киши ичкери кирери менен Шейла өзү издеген киши ушул экенин байкады. Доктур дагы муну билген окшойт. Арадан бир ай өтпөй Шейлага турмуш куруу сунушун билдирди. Абдан бактылуу үй бүлө курушту. Бул доктур аялына ашыкча баш ээ бербеген киши эмес эле. Күчтүү, ишенимдүү жана чечкиндүү болчу. Өзүнүн тармагында кадыр барктуу адам эле. Мурун белгилүү спортчу болчу. Рухий баалуулуктары да бийик экен. Шейланын дубасы чындыкка айланды. Себеби бул тилеги ишке ашканга чейин мунун психологиялык жактан каалай берген. Башкача айтканда, психологиялык жана сезим туюм жагынан ой пикири бүтүндөшүп, бул пикир анын бир бөлүгүнө айланып калган болчу. Изгилик, чыныктуулук, кичпейилдик, бүтүндүк булар сүйүүнүн башка жактары. Тараптар бири-бирине карата өтө дурус, чыныктуу болушу керек. Эркектер жана аялдар түгөйлөрүн өзүнө окшоштурууга аракет кылбашы керек. Ойлонбой туруп аларды өзгөртүү аракети кандайдыр бир деңгээлде акаарат. Мындай абалы алардын кадыр баркынын жоктугун туюнтат. Мындай аракеттер жеткен келесоолук, мындай учурлар көптөгөн үй бүлөлөрдүн бузулушуна алып барат. Ажырашуум керекпи? Ажырашуу бул жеке маселе. Баарына тиешелүү эмес. Кээ бир учурларда албетте турмуш курууга шашылбаш керек. Кээ бир учурларда ажырашуу зарыл эмес. Ажырашуу кээ бирлер үчүн туура, кээ бирлер үчүн туура эмес болушу мүмкүн. Ажырашкан киши балким кандайдыр бир жалган жагдайды башынан өткөрүп, үй бүлөлүү адамга караганда чын ыкластуу жана ак пейилдүү адам болушу мүмкүн. Маселен, бир жолу мага наркотик колдонгон, күйөөсүн сабаган жана акчасын уурдатып алган бир аял кайрылды. Бул аял үй бүлөнүн ыйык экенине жана акыр аягына чейин бекем туруп жашаш керек. Ажырашуу адепсиздик болот деген көз караш менен тарбияланган экен. Ага чыныгы үй бүлө жүрөктө болоорун түшүндүрдүм. Эки жүрөк гармонияда, сүйүү менен жана чын ыкластуулук менен согуп турса, идеалдуу үй бүлө деген ушул. Жүрөктүн эң таза, аруу иши сүйүү. Мен айткандарымды угуп турган аял эмне кылуу керектигин чечти. Кимдир бирөөнүн силер баш коштуңар, силер табышкан бир жүрөк болдуңар деп жарыяласа, эле баарына кайыл болуп, тажабай кордукка чыдай берүү Кудай Тааланын буйругу эмес экенин билди. Эгер эмне кылуу керектигин так чече албасаңыз, сизге жол көрсөтүлүүсүн тилеп дуба кылыңыз. Ар дайым бир жооптун болоорун жана сиз дагы ошол жоопту ала турганыңызды билиңиз. Рухий тынчтыкта сизге келген илхамды ээрчиңиз. Ажырашууга аргасыз болуу. Бир жолу баш кошконуна бир нече эле ай болгондо ажырашуу чечимине келген түгөйлөр менен жолугуп сүйлөштүм. Бул жаш жигиттин баары бир аялын таштап кетет деп кооптонуп жашаганын байкадым. Ал баары бир күнү аялы алдап кетет деп ойлоп жүрүптүр. Акыл эсин алагды кылган мындай ойлору адатка айланып калыптыр. Психологиялык мамилесинен ажырашуу ниети жана шектенүүсү байкалып турду. Аялынын ага кандай мамиле кыларын билбейт. Бирок бул ал жигиттин өзүнүн сезимдеринин натыйжасы болчу. Түпкү туюмун ээлеп алган ажырашуу ниети анын артындагы психологиялык калыпка байланышкан каалоо тилекке айланып жатты. Сиз аны аң сезимдүү түрдө каалаганыңыздагы түпкү туюңуз аркылуу кудурети чексиз затка жетет.
бул каалооңуз орундалып калышы мүмкүн. Акырында тиги жигиттин келинчеги ажырашып кетип калды. Ошентип күйөөсүнүн шектенүүсү ишке ашып, ишенген нерсеси жүзөгө ашты. Ажырашуу аң сезимден башталат. Ажырашуу оболу акыл эсте жүзөгө ашып, укуктук процесстер менен уланат. Эки жаш ачууга алдырып, коркуп, шектенип гана турушат. Мындай мамилелер кишини алсыратат, чарчатат, арыктатат. Алардагы ачуу түгөйлөрдү бири-биринен алыстаарын, сүйүү тескерисинче жакындатаарын түшүнүштү. Акыл эстүүлүк менен эмне кылышканын байкай баштады. Экөөсү тең психологиялык мыйзамды билбей жүрүшкөн экен. Акыл эстерин туура эмес колдонуп, өздөрүн хаоско, кайгыга салып жатышыптыр. Менин сунушум менен эки жаш кайрадан баш кошуп, бири-бирине сүйүү, түшүнүү жана жакшы ниет көрсөтө башташты. Тилектерин бөлүшүштү. Мындай ички аракеттердин натыйжасында түпкү туюмдарын пайдалуу түрткүлөргө толтурушту. Булардын үй бүлөлүк турмушу күн өткөн сайын жакшыра баштады. Кыжырланган түгөй. Көбүнчө түгөйлөрдүн кыжырлана берүүсүнүн себеби өзүнө көңүл бурулбашында турат. Анын дайыма сүйүүгө, мээримге суусап, өзүн өмүрлүк жарынан алыстата тургандай түрдө мамиле жасайт. Өмүрлүк жарыңызга көңүл буруңуз, аны жакшы көргөнүңүздү жана жактырганыңызды көрсөтүңүз. Анын бардык жакшы жактарын айтып мактап туруңуз. Кыжырлануунун дагы бир түрү өмүрлүк жарынын бир калыпка ыңгайлашуусун каалаганын туюнтат. Өмүрлүк жарыңызды өзүңүздөн алыстатпоонун эң ыкчам жолдорунун бири ушул. Түгөйлөр бири-биринин кемчиликтерин издегенге аракет кылуудан алыс болушу керек. Бири-бириңерге көңүл буруп, жакшы сапаттарыңарды айтып, бири-бириңерди мактап тургула. Жаман ойлуу күйөө. Эгер бир киши жаман ойдо болуп, жубайынын айтканын же кылган эткендерин карап, ага жаман мамиле кылчу болсо, психологиялык жактан орой сөз менен айтканда зына кылган болот. Зынанын маанилерин бир негативдүү жана терс нерселер менен алек болуу же ага психологиялык жактан өзүн алдырып коюу дегендик. Эгер бир киши дээринен жубайына кыжыры келип, ачууланып турса, же аны ичинен жек көрүп турса, анда мындай өмүрлүк жолдош жашоосунда туруктуу адам болбойт. Бул жубайын жашоосунун ар бир көз ирмемдеринде жакшы көрүп, сыйлап, ага боор оруп, жардам берүү керектиги айтылган үй бүлөлүк убаданы бузганга барабар. Жаман ойдогу орой, ачуулуу күйөө мындай терс жоруктарын токтотуп, ачуусун басып, акыл эстүү, кичпейил, сылык болуу жолуна түшсө болот. Ортодогу айырмачылыктарды акыл эстүүлүк менен чечсе болот. Мактоо жана психологиялык аракет аркылуу жеке көрүү адатынан арылса болот. Түпкү туюмду бейпилдик, гармония жана сүйүү ойлору менен толтурган болсо, бир гана жубайы менен эмес, жашоосундагы бардык кишилерге жакшы мамиле кыла баштаганын көрөт. Гармонияда болсоңуз, өзүңүздү бейпилдикке балкыганыңызды көрөсүз. Чоң жаңылыштык. Үй бүлөлүк маселелерди жана башыңызга келген кыйынчылыктарды кошуналарыңыз же туугандарыңыз менен талкуулаганыңыз өтө чоң жаңылыштык. Маселен, бир түгөй кошунасына жолдошум апама аябай жаман мамиле кылат, абдан көп ичет, дайыма кыжырланып күч колдонот, акарат келтирет деп даттанганын элестетип көрүңүз. Бул аял ким менен сүйлөшпөсүн, анын алдында күйөөсүнүн кадыр баркын түшүрүүдө. Мындан да кызыгы, күйөөсүнүн кемчиликтерин талкуулап жатып, өзүнүн ичинде дагы мындай абалдарды пайда кылууда. Муну ойлогон жана сезген ким? Албетте өзү. Эмнени ойлонуп, эмнени сезсең, сен ошолсуң. Тууган туушкандар көбүнчө сизге жаңылыш кеңеш беришет. Мындай кеңештер жеке адамдык болбогондуктан терс жагдайды пайда кылышы мүмкүн. Бир түндүктүн астында жашаган эки киши эч кандай жеке адамдык тирешүүгө барбай, бири-бирин эч качан капа кылбай, эч кыйнабай жашашы мүмкүн эместигин унутпайлы. Үй бүлөдөгү жагымсыз жактарды досторуңузга эч качан айтпаңыз, билдирбеңиз. Тирешүүлөр болсо, өз ара жөнгө салыңыздар, жубайыңызды сынга алып, суракка алуудан алыс болуңуз. Өнөктөшүңүздү өзгөртүүгө аракет кылбаңыз. Эркек болсун, аял болсун, өмүрлүк жарын өзүнө окшоштурууга аракет кылбасын. Ойлонбой туруп, муну өзгөртүүгө аракет кылуу бул акмакчылык. Анын өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен кадырлуу экенин билбегендик. Мындай аракеттер жеткен келесоолук. Көп учурда үй бүлөнүн урап калышына ушул себеп болот. Бирөөнү өзгөртүүгө аракет кылуу ар намысты, өзүнө болгон ишенимди жер менен жексен кылат. Үй бүлөлүк байланышка катуу сокку боло турган түшүнбөстүктөрдүн жана ачуулануулардын пайда болушуна жол ачат. Албетте, кээ бир өзгөрүүлөр болушу керек. Эч бирибиз эң сонун эмеспиз. Бул баш кошкон түгөйлөргө да тиешелүү. Эгер акыл эсиңди электен өткөрүп, өзүңдүн мүнөзүңө, жүрүм турумуңа жакшылап карасаң, жашооңдун
калган бөлүктөрүндө кедергиси тие турган толгон токой кемчиликти таба аласың. Аны өзүм каалагандай тарбиялайм деп ойлосоң, анда башыңа баленин баарын үйүп, ажырашуу үчүн сот залына кантип барганыңды билбей каласың. Мындай учурда кайгы капанын баарын өзүңө чакырган болосуң. Өзүңдөн башка эч кимди өзгөртө албай турганыңды кыйын болсо дагы үйрөнүшүң керек. Тилегиңер бир болсун, үй бүлөнү сактап калгыла. Биринчи кадам: болор болбос кичинекей таарыныштарды эч качан эртеңкиге калтырбаңыз. Кечинде жатаардан мурда ар кандай таарыныч үчүн бири-бириңерден кечирим сураганды унутпагыла. Тил учу менен эмес, ички дүйнөдө түпкү туюмуңузга да кечириңиз. Бейпилдик, гармония жана сүйүүгө толо ойлоруңду жубайыңа, үй бүлөңнүн башка мүчөлөрүнө жана бүткүл дүйнөгө таркаткыла. Экинчи кадам: нанүштө кылып жатканда ыраазычылыгыңарды айткыла. Эң сонун тамак аштар, молчулук, бардык жакшылыктар үчүн шүгүр келтиргиле. Дасторкон четинде баарлашып жатканда эч кандай маселенин, шек күмөндүн, талаш тартыштын аралашууна мүмкүндүк бербегиле. Ушундай көрүнүш кечки тамактанууга дагы тиешелүү. Күйөөңүзгө же аялыңызга мындай деңиз: жасап жаткан ар бир ишиңе ыраазы болом. Сага дайыма сүйүүмдү жана жакшы тилегимди арнайм. Үчүнчү кадам: жубайыңызга ыраазычылыгыңызды, сүйүүңүздү билдирип туруңуз. Кыжырланып, сындап, суракка алганын ордунда ыраазычылык билдирүүгө, жакшы тилекке маани бериңиз. Бейпил үй бүлөнүн жана бактылуу турмуштун сыры пайдубалы сүйүү, сулуулук, гармония, өз ара сый-урматта жашоо. Мына ошондо күн өткөн сайын үй бүлө көркүнө чыгат, узак убакытка созулган бактылуулук уланат. Эске аларлык баалуу пикирлер. Баш кошуудагы бактысыздыктын себеби психологиялык жана рухий мыйзамдардын көз жазында калышында. Тилектериңер бир болсо чогуу жашап кете аласыңар. Экинчи: ажырашуунун алдын алуу үчүн эң ылайыктуу убакыт баш кошконго чейинки мезгил. Эгер эмнени каалап жатканыңды билсең, татыктуу өмүрлүк жарды өзүңө тарта аласың. Үчүнчү: баш кошуу бул ортосунда сүйүү байланышы бар эркек менен аялдын биригүүсү. Алардын жүрөктөрү бирге согот, биргеликте алдыга умтулат. Төртүнчү: жарандык нике бактылуулукка кепил болбойт. Адамдар жашоонун рухий баалуулуктарына маани берүү аркылуу бакытты таба алышат. Мына ошондо гана эркек менен аял бири-биринин бактына жана рахатына салым кошо алышат. Бешинчи: бир аял же эркекте болушун каалаган сапаттарга жана жеке адамдык өзгөчөлүктөрүнө маани берүү менен туура түгөйдү өзүңүзгө тарта аласыз. Ошондо гана түпкү туюмуңуздагы дуба сизди жараткан Кудайдын буйругу менен түгөйүңүзгө жолуктурат. Алтынчы: бир түгөйдө болушу керектигин ойлонгон өзгөчөлүктөрдүн психологиялык теңдигин көңүлүңүзгө түйүшүңүз керек. Эгер изги, чын ыкластуу жана сүйүүгө толгон түгөйдү өзүңүзгө тартууну кааласаңыз, сиз өзүңүз дагы изги, чын ыкластуу жана сүйүүгө толгон болушуңуз керек. Жетинчи: турмуш курууда каталарды, кемчиликтерди кайталай бербеңиз. Идеалдуу аялга же эркекке жетериңизге чындап ишенсеңиз, сиз ишенген нерсе чындыкка айланат. Ишенүү бул бир нерсени туура болгонун кабыл алуу. Эми идеалдуу түгөйдү психологиялык жактан кабыл алыңыз. Сегизинчи: сиз издеген түгөйгө кантип, эмнеликтен же кандай жолугарыңызды ойлонуп кыжаалат болбоңуз. Түпкү туюңуздун каалоосу кудурети чексиз затка жетти. Ал өзүнүн даанышмандыгы менен сизге жооп кайтарат. Тогузунчу: эгер жубайыңызга ачууланып, кызганып, ниетиңизди бузуп, кек сактасаңыз, акыл эсиңизде ажырашкан болосуз. Акыл эсиңизде кандайдыр бир ката, кемчилик менен алек болуп тура бересиз. Ага жашооңуздун ар бир ирмемдерине сүйүү арнап, сый-урмат көрсөтүүңүзгө, аны колдоп коштоп турарыңызга байланыштуу берген үй бүлөлүк убадаңызды бекем кармаңыз. 10. Калыптанып калган шек күмөндөрүңүздү жубайыңызга чаңылдыруудан баш тартыңыз. Сүйүү, бейпилдик, гармония жана жакшы ниет чагылдырсаңыз, үй бүлөңүз күн өткөн сайын көркүнө чыга кулпуруп, ар бир жыл керемет абалга өтө берет. 11. Бири-бириңерге сүйүү, тынчтык жана жакшы ниетти билдиргиле. Түпкү туюм тарабынан алынган мындай өз ара таасирленүүлөр өз ара ишеним, нээрим жана сый-урматка айланат. 12. Кыжырланып турган түгөй көбүнчө өзүнө көңүл буруусун, мактоого суусап турганын билдирген болот. Сүйүүгө жана мээримге ач экени ошол, аны мактап, жакшы жактарына ыраазы болгонуңузду билдирип туруңуз. Анын сүйөрүңүздү жана жактыраарыңызды көрсөтүңүз. 13. Бири-бирин сүйгөн түгөйлөр бири-бирине жаман мамиле кылбайт. Мындай нерселерди эч качан сөз кылбайт.
сүйгөн киши сүйүүсүн көрсөтөт. 14. Турмушуңузда көйгөйлөргө тушукканда сөзсүз бир адистин жардамын алыңыз. Тишиңизди жуулдуруш үчүн жыгач устага барбаганыңызда эле үй бүлөлүк маселелерге байланыштуу көйгөйлөрдү дагы тууган урукка же досторго айтпаңыз. Эгер кимдир бирөө менен кеңешүү керек болсо, билимдүү кишиге кайрылыңыз. 15. Эч качан аялыңызды же күйөөңүздү өзгөртүүгө аракет кылбаңыз. Мындай аракеттер туура эмес, анткени кашыңыздагы кишинин ар намысын, ишенимин жоготот. Мындан да жаманы ачуулануусуна себеп болот да үй бүлөлүк ынтымакка катуу залакасы тийиши мүмкүн. Өмүрлүк жарыңызды өзүңүзгө окшоштурууга аракет кылуудан баш тартыңыз. 16. Тилегиңер бир болсо, кармашкан колуңар бекем болот. Эмнени каалап жатканыңызды билүүңүз баардык көйгөйлөрдү чечет. Акыл эсиңизде жубайыңыздын кеңпейил, бактылуу, ден соолугу чың, сулуу болгонун даана элестетиңиз. Күйөөңүздүн күчтүү, сүйүүсү таза, гармониялуу, кичпейил экенин көрө алыңыз. Ушундай психологиялык көрүнүштү сактай алсаңыз, гармонияда, тынчтыкта, кыялдангандай ажайып турмуш өткөрөсүз. Болор-болбос таарыныштарды эч качан эртеңкиге калтырбаңыз. Кечинде жатаардан мурун ар кандай таарыныч үчүн бири-бириңерден кечирим сураганды унутпагыла. Тил учу менен эмес, ички дүйнөңүздө, түпкү туюмуңузда кечириңиз. Бейпилдик, гармония жана сүйүүгө толо ойлоруңарды жубайыңарга, үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө жана бүткүл дүйнөгө тараткыла. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 14 бөлүм. Ичиңизде өтө чоң күч бар. Ошол күчкө толук ишенгениңизде бакыт келет. Андан кийин кыялыңызды жүзөгө ашыра аласыз. Түпкү туюңуңуз жана бакытыңыз. Америкалык психологиянын атасы Уильям Джеймс 19 кылымдын эң чоң ачылышы физика тармагында болгон эмес деп айткан. Эң чоң табылга ишеним менен бекемделген түпкү туюмдун күчү болгон. Кандайдыр бир алсыздыкты жеңе аларыңызды түшүнгөн күнү түпкү туюңуз аркылуу көйгөйлөрүңүздүн чечилишине, денеңиздин айыгышына жана бакубатчылык тартуулай ала турганына бекем ишенген күнү жашооңузда чыныгы жана узакка созулган бакытка жеткен болосуз. Кыялыңыздагы жарыңыз менен кудалашкан күнү өзүңүздү абдан бактылуу сезген болушуңуз мүмкүн. Сиз коллежди бүтүп үйлөнгөнүңүздө, балалуу болгонуңузда же чоң жеңишке же сыйлыкка ээ болгонуңузда абдан кубанган чыгарсыз. Буга улай сиздин бактылуу кылган башка окуяларды да тизмектеп койсоңуз болот. Бирок мындай окуялар канчалык сонун болбосун, алар сизге түбөлүккө созула турган чыныгы бакыт бербейт. Булар убактылуу. Эгер кудурети чексиз заттын күчү жана даанышмандыгы сизди жетектеп, туура жолго салып, ар тараптан багыттайт деп ишенсеңиз, тең салмактуулук менен бейпилдик таап, тынчтанып эс аласыз. Эгерде сиз бир кишиге сүйүү, тынчтык жана жакшы ниетти чагылдырсаңыз, анда сиз күн сайын бекем бактылуулукка ээ болосуз. Бакытты тандашыңыз керек. Бакыт бул акыл эстин абалы. Сизде бакытты тандоо эркиндиги бар. Бул өтө жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Ооба, ошондой. Балким ушундан улам адамдар бакыт жолунда аксап жаткандыр. Алар бактылуулуктун ачкычы жөнөкөй экенин көрүшпөйт. Жашоодогу улуу нерселер жөнөкөй, динамикалуу жана чыгармачыл келет. Алар жакшылыкты жана бакытты пайда кылат. Бакытты кантип табууга болот? Өзүңүзгө бакыт табууну азыртан баштаңыз. Муну минтип жасоо керек. Эртең менен көзүңүздү ачканда өзүңүзгө мындай деп айтыңыз: Кудайдын буйругу бүгүн жана ар дайым менин жашоомду көзөмөлдөйт. Баары бүгүн менин жакшылыгым үчүн иштейт. Бул мен үчүн жаңы жана сонун күн. Мындай күн эч качан болбойт. Мен күнү бою Кудай тарабынан башкарылам жана менин иштеримдин баары мага ийгилик алып келет. Кудайдын сүйүүсү мени курчап турат. Тынчтык менен алга карай бара жатам. Качан менин көңүлүм жакшы жана конструктивдүү нерселерден алыстап кетсе, мен анда дароо эле кооз нерселер жана жакшы нерсеге бурууга үндөйм. Мен рухий жана психикалык магнитмин. Ал мени сергитет жана байыта турган нерселерди өзүнө тартат. Мен бүгүн жасаган баардык нерсемде кереметтерди жасайм. Мен сөзсүз күнү бою бактылуу болом. Ар бир күндү ушинтип баштаңыз.
Ошентип сиз бакыт жолуна түшүп, шайыр жана сүйкүмдүү адам боло аласыз. Бактылуу болууну кантип адатка айлантса болот? Бир нече жыл мурун Ирландиянын батышында жайгашкан Коннемаррадагы бир фермада болдум. Үйдүн кожоюну дайыма ырдап, ышкырып, тамашалашып жүргөн киши болчу. Мен андан бактылуулугунун сырын сурадым. Бул албетте менин адатым деп жооп берди ал. Күн сайын эртең менен ойгонгондо жана ар түн уктаар алдында кудурети чексиз затка үй бүлөмдү, эгиндеримди, малдарымды жана жакшы түшүм бергени үчүн шүгүр келтирем. Бул дыйкан 40 жылдан ашык убакыттан бери бул адатын таштаган эмес. Белгилүү болгондой бактылуулук шүгүрчүлүктө экенин түшүнгөн. Бактылуу болууну каалашыңар керек. Бактылуу болууга тиешелүү бул маанилүү жагдайды эстен чыгарбай жүрүү зарыл. Бактылуу болууну чын жүрөктөн каалашың керек. Кээ бир кишилер ушунчалык көп кысылып, моралдык жактан жабыркап, бакытсыздыкты башынан өткөрүшкөндүктөн капысынан укмуштуудай кооз, кубанычтуу кабарга сүйүнүп калышса, бир жолу менен сүйлөшкөн аялдай реакция кылышмак. Бактылуу болуу мүмкүн эмес дешет алар. Алар эски психикалык калыптарга ушунчалык көнүшкөндүктөн бактылуу болгондо өздөрүн бейпил сезишпейт. Алар өздөрүнө тааныш болгон эски, түйшүктүү, бактысыз абалына кайткысы келет. Англияда көп жылдар бою ревматизмден жабыр тарткан кемпирге жолуктум. Ал тизесин кармап отуруп, менин ревматизмим бүгүн абдан оор, кыяз сыртка чыга албайт окшойм. Бул ревматизм мени өлтүрө турган болду. Мен абдан өкүнөм. Бул кемпирдин абалы ушундай болгондуктан уулу, кызы жана кошуналары ага катуу көңүл бурушкан. Чынында ал өзүн ошондой ревматизм илдетин каалаган. Ал өзү айткандай, кайгыдан, рахаттанчу экен. Түпкү туюм деңгээлинде ал чындап эле бактылуу болгусу келген эмес. Мен ага айыгуу процессин сунуштадым. Кээ бир китептердин аяттарынан үзүндү келтирип, эгер ал бул фактыларга көңүл бурса, ой жүгүртүүсү сөзсүз өзгөрөрүн айттым. Ыйманынын жана ишениминин аркасында ал ден соолугуна кайтып келмек, бирок ага баары бир көптөгөн адамдардай эле ал дагы бир кызыктай, оорусу, алсыздыгы бар болчу. Ал өкүнө бергенде эле жакшы көрчү, кайгы кападан рахат алчу. Эмне үчүн бактысыздыкты тандоо керек? Көп адамдар аң сезимсиз түрдө бактысыздыкты жакшы көрүшөт. Алар мындай ойлорду кабыл алуу менен жасашат. Биринчи, бүгүн жолум болбойт, баардык иштер оңунан чыкпайт. Экинчи, ийгиликке жете албаймын. Үчүнчү, баары мага каршы. Төртүнчү, иштер жаман, мындан да жаман болот. Бешинчи, дайыма кечигем. Алтынчы, мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албай жатам. Жетинчи, тиги жасай алат, а мен колумдан келбейт. Эртең менен турганда эле ушундай психикалык маанайда болсоңуз, бул окуяларды өзүнө тартып абдан бактысыз болосуз. Сиз жашап жаткан дүйнө оюңузда болуп жатканын түшүнүүгө аракет кыла баштаңыз. Белгилүү Рим ойчул жана акылман Марк Аврелий адамдын жашоосу анын ойлору деп айткан. Ал 9-кылымдагы Американын эң улуу ойчулдарынын бири Рольф Уолдо Эмерсон адам бир күн бою эмнени ойлонсо, ошол болот деген. Адаттагыдай эле сиз оюңузда кабыл алган ойлор менен чогуу жашайсыз. Терс, жеңилүүгө макул болгон, жаман, түйшүктүү ойлор менен алек болбоңуз. Мээңизге өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздөн башка эч нерсени сезе албай турганыңызды көп эстетип туруңуз. 1 миллион долларың болгондо, бир гана байлык менен бактылуу болуп калбайсың. Экинчи жагынан, бул сиздин бактылуу болушуңузга дагы тоскоол болбойт. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар бир нерсени, акыркы үлгүдөгү техникалык буюмдарды, заманбап унааларды, кымбат саркеш кийимдерди, жайкы же кышкы коттедждерди сатып алуу менен бакытты сатып алууга аракет кылып жатышат. Бирок бакытты мындай жол менен сатып алуу же ага жетүү мүмкүн эмес. Бакыттын падышачылыгы сенин ойлоруңда жана сезимдериңде. Көпчүлүк бакытты түзүү үчүн жасалма нерселер керек деп эсептешет. Кээ бирөөлөр мен мэр болсом, бир ишкананын жетекчи болсом, гезиттин социалдык баракчасына сүрөтүм чыкса бактылуу болмокмун дешет. Чындыгында бакыт бул психикалык жана рухий абал. Кызматка көтөрүлүү же коомдо таанылуу бакытты алып келбейт. Бакытты да алып келбейт. Сиздин күчүңүз, кубанычыңыз жана бактыңыз Кудай Тааланын буйругу. Түпкү туюмдагы туура иш аракетти таап, андан кийин бул принциптерди жашооңуздун баардык фазаларында колдонууңузда көз каранды. Түпкү туюңуздун керемет күчү менен жеңилип жатып деле жеңишке жетип, жүрөгүңүздүн каалоолорун орундата аласыз. Бакытты сатып алууга болбойт. Бакыттын падышачылыгы сенин ойлоруңда жана сезимиңде. Эң бактылуу киши бул эң жакшысын чыгарып колдонгон киши. Бакыт бейпилдиктеги акылдын түшүмү.
Бир нече жыл мурун Сан-Францискодо семинар өткөрүп жатканымда мага бизнестин жүрүшүнө абдан наразы болуп кыйналган киши келди. Ал компаниянын башкы менеджери экен. Компаниянын президентине жана вице-президентине каарданып, аларды жек көрүп турду. Компаниянын жетекчилери анын идеяларына каршы чыккандыктан компаниясынын ишмердиги абдан жаман нукка бурулуп жатканын сезип жатыптыр. Компаниянын киришеси төмөндөп, базардагы үлүшү азайып кеткенин айтты. Компаниянын акциялары да кунун жогото баштаптыр. Ал киши өз көйгөйү мына ушундайча чечти. Күн сайын эртең менен ойгонуп, унчукпай төмөнкү сөздөрдү кайталап жатты. Биздин компанияда иштегендердин баары чынчыл, ак ниет, ынтымактуу жана бизге карата жакшы ниеттеги кишилер. Алар бул компаниянын өсүшүнө, байланышына жана гүлдөп өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жатышат. Психологиялык жана рухий жактан чоң күчтүү түшөт. Менин ойлорумда, сөздөрүмдө жана иш аракеттеримде эки кесиптешиме жана компаниядагы бардык кишилерге карата сүйүү, тынчтык жана жакшы ниетим бар. Биздин компаниянын президенти жана вице-президенти бардык тапшырмаларды Кудай тарабынан көзөмөлгө алынат. Биздин бизнеске байланыштуу бардык иш аракеттерибизде жана бири-бирибиз менен болгон мамилелерибизде бир гана туура иш бар. Мен өзүмдөн мурун кеңсеме тынчтыктын, сүйүүнүн жана жакшы ниеттин элчилерин жиберип жатам. Компаниядагы ар бир кишинин, анын ичинде менин да жүрөгүмдө жана ойлорумда тынчтык жана ынтымак өкүм сүрүүдө. Ар бир жаңы күндүн ыйман жана ишеним менен баштайм. Бул жетекчи айткан сөзүн чындыгын сезип, унчукпай эртең менен 3 жолу жогорудагы медитацияны кайталады. Күндүзү кечке чейин оюна коркуу же ачуулуу ойлор келгенде, менин оюм дайыма тынчтык, гармония жана тең салмактуулук менен башкарылат деп өзүнө өзү айта берчү. Мен анын акылын ушинтип тарбиялап жатканымда бардык зыяндуу ойлор жок болуп, жан дүйнөсү бейпилдикке бөлөндү. Ал бул аракеттин түшүмүн жыйнап жатат. Анын 2 жумалык кайра тарбияланышынын натыйжасы мындай болду. Президент жана вице-президент анын кеңсесине келип, анын ишмердигин, жаңы жана конструктивдүү идеяларын мактап, ошол кишидей башкы менеджерлердин болгонуна ыраазы экенин айтышыптыр. Бул жетекчи бакытты өз ичинен тапканына абдан сүйүнгөн. Тоскоолдук адамдын алдында эмес, акылында. Бир нече жыл мурун бир досум жолдогу дөңгөшүнүн жанына жаткан жыланды көрүп үркүп кеткен аттын икаясын айтып берди. Ошол күндөн баштап жылкы ошол дөңгөлөккө жакындаса эле үркө берет экен. Дыйкан дөңгөштү түп тамыры менен жулуп, өрттөп, жолду тегиздеп койду, бирок бул ишке жарабады. Канча жылдан бери дөңгөш турган жерден өткөн сайын жылкы үркө берди. Дөңгөшкө байланыштуу элес аны үркүтүп жүрдү. Сиздин ой чабытыңызда же психикалык фантазияңызда бакыт үчүн эч кандай тоскоолдуктар жок. Коркуу же тынчсыздануу сени артка тартып жатабы? Коркуу бул мээдеги ой. Ийгиликке жетем жана көйгөйлөрдү жеңем деген ишенимди ордуна коюу менен анын тамырын жулуп салсаңыз болот. Мен бизнеси банкрот болгон бир кишини билем. Мен ката кетирдим деген болчу мага, бирок мен бул каталардан чоң сабак алдым. Эми кайра баштап көп ийгиликтерге жетишем. Акыл эсинде чоң тоскоолдуктарга туш болгон, бирок наалыбады, кепчибеди. Тескерисинче, ал ката кылып алдым деген тоскоолдукту жулуп алып жок кылды. Ал ар кандай коркуу ойлорунан жана эски түйшүктөрдөн арылып, ичинде катылган күчтөргө чындап ишенген эле. Өзүңө ишенсең, ийгиликтүү жана бактылуу болосуң. Эң бактылуу кишилер бул өзүнүн ичиндеги жакшы сапаттарын чыгарып колдонгон кишилер. Бакыт менен жакшы сапаттар бири-бирин аныктайт. Мыктылар да дайыма эле бактылуу боло бербейт. Бирок эң бактылуу кишилер көбүнчө ийгиликтүү жашоо өздөрүнүн эң мыктылары. Кудай сенин багыттоочу эң жогорку зат. Анын сүйүүсүн, жарыгын, чындыгын, сулуулугун канчалык көп билдирсең, дүйнөдөгү эң бактылуу кишилердин бири болосуң. Атактуу философ Эпиктет мындай деген: психологиялык бейпилдикке жана бакытка алып барчу бир гана жол бар. Бүгүн эртең менен ойгонгонуңуздан баштап кечке жатаарыңызга чейин эсиңизде болсун. Өзүңүздөн тышкаркы нерселерге жооп бербе. Өзүңдүн жоопкерчилигиңди сез. Бактылуулукту ички дүйнөңдөн изде. Эске аларлык баалуу пикирлер. Уильям Джеймс 19-кылымдын эң чоң ачылышы ишеним менен бекемделген түпкү туюмдун күчү экенин айткан. Экинчи, сиздин ичиңизде чоң күч бар. Бул күчкө толук ишенгенде бакыт келет. Ошондо сиз кыялдарыңызды ишке ашыра аласыз.
Түпкү туюмуңуздун кереметтүү күчү менен жеңилип жатып жеңишке жетесиз. Жүрөгүңүздүн каалоолорун орундата аласыз. Түпкү туюмдун рухий мыйзамдарына ишенген киши бактылуу болот деген сөздүн мааниси ушунда. 3. Сен бакыттын жолуна түшүшүң керек. Бакыт бул шүгүрчүлүк, бул тууралуу көп ойлонуу жакшатат. 4. Эртең менен көзүңдү ачканыңызда өзүңүзгө айтыңыз: бүгүн мен бакытты тандайм. Бүгүн мен ийгиликти тандайм. Бүгүн мен туура аракетти тандайм. Бүгүн мен сүйүү менен жакшы ниетти тандайм. Бүгүн мен тынчтыкты тандайм. Бул сөздөргө өмүр, сүйүү, кызыгуу кошсоңуз, бакытты тандаган болосуз. 5. Колуңузда турган жакшылыктар үчүн күнүнө бир нече жолу шүгүр кылыңыз. Мындан тышкары, үй бүлө мүчөлөрүңүздүн, кесиптештериңиздин жана баардык адамдардын тынчтыгына, бактына жана бар болушуна ыраазы болуңуз. 6. Бактылуу болууну чын жүрөктөн каалашыңыз керек. Каалабасаң эч нерсе болбойт. Каалоо бул канатында кыялдануу күчү жана ыйманы бар тилек болуп саналат. Каалоом ишке ашат деп кыялдансаңыз, анда чындыгын сезсеңиз, ал орундалат. Бакыт тилегиңиз орундалганда келет. 7. Эгер сиз дайыма коркуу, тынчсыздануу, ачуулануу, жек көрүү жана ийгиликсиздик тууралуу ойлор менен алек болсоңуз, анда сиз көңүлүңүз чөгүп, бактысыз болосуз. Эсиңизде болсун, жашоо сиздин ойлоруңуздан турат. 8. Эгер сиз дүйнөдөгү акчанын баарына ээ болсоңуз дагы бакытты сатып ала албайсыз. Кээ бир миллионерлер бактылуу, кээ бири бактысыз. Байлардын кыйласы бактылуу жашап жатышат, а кээ бири шорго баткан. Үй бүлөлүү кишилердин кээ бири бактылуу, кээ бири бактысыз. Кээ бири бойдоктор бактылуу, кээ бирлери бактысыз. Ошондуктан бакыттын падышачылыгы сенин ойлоруңда жана сезимиңде деп жатабыз. 9. Бакыт бул бейпилдиктеги акыл эстин жемиши. Эгер ойлоруңузду тынчтыкка, тең салмактуулукка, коопсуздукка жана жараткандын мээримдүүлүгүнө багыттасаңыз, жүрөгүңүз бакытка ээ болот. 10. Сиздин бактылуу болушуңузга эч кандай тоскоолдук жок. Тышкы факторлор себеп эмес. Булар жөн гана таасир, себеп эмес. Ичиңдеги керемет күчтөн жардам алыңыз. Сиздин оюңуз себеп. Ал эми жаңы себеп, жаңы эффекттерге өбөлгө болот. Сиз бакытты тандаңыз. 12. Дүйнөдөгү эң бактылуу киши ичиндеги эң улуу жана эң жакшыны алып чыга алган киши. Акыл эсиң бөлүнгөндө түпкү туюм таасири жоголот. Акылыңызда шектүү ойлорду асырап жаткан болсоңуз, бакытты таба албайсыз. 15 бөлүм. Жакшы нерсенин болооруна жана азыр болуп жатканына ишенүүнү тандаңыз. Сиздин чоң күчүңүз бул тандоо жөндөмүңүз. Сиз бакытты жана берекени тандаңыз. Түпкү туюмуңуз жана гармониялуу адамдык мамилелер. Бул китептен сиз үйрөнгөн эң маанилүү нерселердин бири түпкү туюмуңуз сиз жөнөткөн бардык нерсени туруктуулук менен жазып сактаган магнитофон сыяктуу болгону. Башкалар менен мамилеңизде гармониялуу тең салмактуулукту түзүп, аны бекем кармануу үчүн алтын эреже сиз үчүн абдан маанилүү. Алтын эреже сизге башкалар кандай мамиле кылышын кааласаңыз, сиз дагы башкаларга ошондой мамиле кылышыңыз керек. Мунун ички жана тышкы мааниси бар. Ички мааниси аң сезим менен түпкү туюмдун ортосундагы байланышты камтыйт. Муну корутундулап айтканда, 1. Адамдар сен жөнүндө кандай ойдо болушун кааласаң, сен дагы алар жөнүндө ошондой ойдо бол. 2. Адамдар сен жөнүндө кандай сезимде болушун кааласаң, сен дагы алар жөнүндө ошондой сезимде бол. 3. Адамдар сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен дагы аларга ошондой мамиле кыл. Мисалы, сиз жумушуңузда кимдир бирөө менен сылык сыпаа мамиледе болушуңуз мүмкүн. Бирок ал жүз бургандан кийин аны сындап, ага ачуулана баштайсыз. Мындай терс ойлор сизге өтө бүлдүрүүчү таасир этиши мүмкүн. Бул уу ичүүдөн айырмасы жок. Терс энергия сезимдин демдүү, дилгир, күч кубаттуу болушуңузга тоскоолдук кылат. Ак ниетиңизди уурдайт. Мындай терс ойлор жана сезимдер сиздин түпкү туюмуңузга орношуп, жашооңузда ар кандай кыйынчылыктарды жана ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Башкалар менен жакшы мамиле түзүүнүн эң маанилүү ачкычы. Изилдөө, ой жүгүртүү жана акыл эстүү чечимге же жыйынтыкка келүү, башка бирөө жөнүндөгү оюңуз бул сиздин оюңуз. Анткени сиз ошондой ойлоп жатасыз. Ошондуктан башкаларды кандай көрсөң, сен дагы ошондой көрүнөсүң.
Башкача айтканда, башкаларга стандарттарды жана критерийлерди колдонгондо, ошол стандарттарды жана критерийлерди түпкү туюңуз дагы сизге карата колдонот. Бул мыйзамды үйрөнүп, түпкү туюңуз кандай иштээрин түшүнгөндөн кийин, сиз өзүңүздүн ойлоруңузга, сезимдериңизге жана башкаларга карата жасаган аракеттериңизге көңүл бурасыз. Анткени муну кылганда сиз өзүңүз үчүн туура иш-аракетти, эмоцияны жана абалды да түзөсүз. Башкаларга кылган жакшылыгың дал ошондой түрдө өзүңө кайтып келет. Акыл мыйзамына ылайык кылган жамандыгың да өзүңө кайтып келет. Эгер кимдир бирөө калпайтып, башканы алдап жатса, анда ал чындыгында өзүнө жалган айтып, өзүн алдап жаткан болот. Күнөө иш кылуу, жоготуу сезими сөзсүз түрдө бир күнү жоголууга алып келет. Түпкү туюм анын психикалык аракетин жазып алат жана психикалык ниетке же мотивацияга жараша жооп берет. Сиздин түпкү туюңуз кишиге жараша мамиле кылбайт. Ошондой эле кандайдыр бир көз караштарды же теорияларды эске албайт. Ал кайрымдуу да, кекчил да эмес. Башкаларга карата ойлоруңуз, сезимдериңиз жана жүрүм-турумуңуз акыры сизге кайтып келет. Гезиттер таркаткан кабарлар аны ооруга чалдыктырды. Эми өзүңүзгө байкоо сала баштаңыз. Адамдарга, шарттарга жана жагдайларга болгон реакцияңызды байкаңыз. Аларды кийинчерээк кайра карап чыгуу үчүн дептерге жазып сактаңыз. Күнүмдүк окуяларга, жаңылыктарга кандай жооп кылып жатасыз? Башкалардын сөзү бүт бойдон ката, бир гана сиздики туура болушу эч нерсени өзгөртпөйт. Эгер жаңылыктар сиздин тынчтыгыңызды кетирсе, бул сиздин жамандыгыңыздан, анткени терс эмоцияларыңыз тынчтыгыңызды жана гармонияңызды уурдап алган. Бир аял мага күйөөсү менен мамилесин жакшыртууга жардам берүүсүн өтүнүп жазды. Күйөөсү гезиттеги эксперттердин макалаларын окуп отуруп, жинденип психологиялык кризиске дуушар боло берет экен. Бул реакциялар жана жинденүү анын кан басым жогорулашына таасир берип жүрүптүр. Анын дарыгери эмоционалдык регенерация аркылуу стрессти азайтуу жолун табыш керектигин айтыптыр. Мен ал кишини жолугууга чакырдым. Анан ага акылдын функциялары жөнүндө түшүндүрмө бердим. Ал гезиттеги макалаларга ачуулануу зарыл эмес экендигин түшүндү. Бирок ачуулануу анын акыл эсине жана ден соолугуна кандай зыян келтиргенин билчү эмес экен. Ал саясий, диний же башка эксперттердин пикирлерине кошулбаса дагы, ар кимге өз оюн эркин билдирүүгө мүмкүнчүлүгүн берүү керектигин түшүнө баштады. Ошол эле мезгилде газетага пикир жазган эксперт дагы жарыяланган макалаларды дагы пикирлерге кошулбагандар өз оюн жазып гезитке жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берүүсү керек болчу. Мындай жаңылыктарга ачууланбай эле өз пикирин билдирип коюуга болоорун да түшүндү. Мындай караганда бул жерде жөнөкөй эле бир чындык бар. Анын ачуусун келтирип, тынчтыгын алган нерсе башкалардын айткандары же жасаган иштери эмес. Тескерисинче, айтылгандарга жана жасалган иштерге өзүнүн мамилеси маанилүү. Бул түшүндүрмө ал кишинин айыгуусуна жардам берди. Ал бир аз аракет менен эртең мененки ачуусун жеңе алаарын түшүндү. Жубаяга мага журналисттер жазган жаңылыктар анын пикирине дал келбесе, жөн гана жылмайып коерун айтты. Мындай катаал реакцияларга туш болгондо өзүнө өзү күлгөндү да үйрөнүптүр. Гезиттеги макалалар анын жинин келтирип ачуулантууга күчү жетпей калыптыр. Анын кан басымы дагы бир аз көзөмөлгө алынды. Анткени анын эмоционалдык туруктуулугу жана тынчтыгы жогорулады, дейт аялы. Аялдар менен иштөөнү жек көрөм, бирок эркектер менен чогуу иштөөнү жакшы көрөм. Синтия бир чоң компанияда жооптуу катчы болчу. Кабинетиндеги кээ бир аялдарга ачуусу келип, жиндене берет экен. Ошол адатынан кантип арылууну сурайын деп мага келди. Алар мен жөнүндө ушак айтып, жалган маалымат таратып жатышат, дейт. Сүйлөшүп отурганда башка аялдар менен мамилесинде да көйгөйлөр бар экенин мойнуна алды. Мен аялдар менен иштөөнү жек көрөм, эркектер менен иштөөнү жакшы көрөм, деди. Синтия менен канчалык көп сүйлөшкөн сайын анын жетекчилер менен өтө орой сүйлөшкөнүн байкадым. Жүрүм-турумунда да көйгөйлөр бар экен. Мындай оройлук жана суук мамиле кээ бир кишилерге жагымсыз таасир тийгизерин билчүмүн. Анын өзү байкаган жок. Анын оюнда чогуу иштешкен кесиптештери кээ бир жумуштарды ал үчүн атайлап кыйындатуудан рахат алышат имиш. Эгерде кеңсеңиздеги же фабрикаңыздагы кесиптештериңиздин баары сиздин тынчыңызды алып жатса, бул ыңгайсыздык сиздеги түпкү туюмдун калыбына же психикалык реакцияга байланыштуу болушу мүмкүнбү? Эгерде иттерди жек көрсөңүз же корксоңуз,
анда иттин сизге мамилеси болушу мүмкүн экенин билебиз. Жаныбарлар сиздин мамилеңизге жараша жооп беришет. Ушул жагынан алганда адамдар, иттер, мышыктар жана башка жаныбарлар сыяктуу мамилеге жараша жооп кайтарат деп айтуу таң калыштуу болушу мүмкүнбү? Аялды жек көргөн бул аялга эгер ал өзүнүн адеп ахлактык баалуулуктар менен аныктап, турмуш чындыгын сезе баштаса, анын аялга болгон жек көрүүсү, бул жек көрүү менен байланышкан орой жүрүм туруму таптакыр жок болоорун айттым. Ал биздин эмоцияларыбызды өзүбүздүн кыймыл-аракетибизден, жазуубуздан жана жашообуздун баардык тармагынан ор коюп көрүнүп байкалып каларын билгенде абдан таң калды. Биздин сүйлөшүүнүн натыйжасында Синтия мурдагыдай кырс мүнөзүн таштап, ачууланбай калды. Кабинетинде дайыма бул сөздөрдү тырышчаактык менен кайталап жүрдү. Мен мындан кийин сүйүү менен жай, тынч ойлоном, сүйлөбөй, мамиле кылам. Мени сындап, ушак айткандардын баарына сүйүү, тынчтык, сабырдуулук жана боорукердик көрсөтөм. Мен өз оюмду тынчтыкка, ынтымакка жана баардыгына жакшылык кылууга багыттайм. Терс реакция болгон сайын өзүмө мындай дейм. Мен өзүмдү ички дүйнөмдөгү гармония, ден соолук жана тынчтык принцибинин негизинде ойлонуп, сүйлөйм жана аракет кылам. Кудурети чексиз зат мени баардык тармактарда башкарат, мени жетектеп, жол көрсөтөт. Бул сөздөр Синтиянын жашоосун өзгөрттү. Ал жумуш орнундагы сындаган жана кемсинткен атмосфераны акырындык менен жоюлуп баратканын көрдү. Кесиптештери анын жашоосундагы ынак достору жана шериктери болуп калышты. Өзүбүздөн башка эч кимди күнөөлөп, эч кимди өзгөртө албай тургандыгыбыз чын экенин дагы бир өт көрсөттү. Ички дүйнөсүндө сүйлөшүүсү анын деңгээлин колдоду. Соода өкүлү С. Жим мага жолукканы келиптир. Ал иштеген жериндеги соода менеджеринин мамилесине абдан нараазы болуп жүрүптүр. 10 жылдан бери бир компанияда иштегенине карабай, кызматка көтөрүлгөн да, баалаган да эмес экен. Мага сатуудагы көрсөткүчтөрүн көрсөттү. Бул көрсөткүчтөр анын аймагындагы башка соода өкүлдөрүнө караганда жогору болгон. Анын айтымында сатуу боюнча менеджер аны жактырбайт имиш. Ошон үчүн адилетсиз мамилеге туш болдум деп ойлойт. Жолугушууларда жетекчи анын сунуштарынан баш тартып, кээде ага орой мамиле жасайт имиш. Анын абалын майда чүйдөсүнө чейин талкуулагандан кийин мен Жимге мунун себеби көбүнчө өзүңө байланыштуу экенин айттым. Жетекчисине болгон пикири жана ишеними анын мамилесине таасир этет. Биз эмне сепсек, ошону урот эмеспизби? Жим соода менеджерин ташбоор, калыссыз жана кара ниет киши деп ойлочу. Ал өзүнүн менеджерине ачууланып, кек сактаган. Жумушка бара жатып соода менеджерине сын тагып, кыялында аны менен талашып, тартышып, коркутуп, урушуу керек деп ойлочу. Жим ойлогон нерселер сөзсүз кайра өзүнө кайтып келип жаткан. Сүйлөшүүбүздүн аягында Жим өзү менен өзү ички дүйнөсүндөгү сүйлөшүүсү өтө бүлгүнчүл фактор экенин түшүндү. Унчукпай өз алдынча туруп ойлогон ойлору менен ичинде туйлаган сезимдеринин интенсивдүүлүгү жана күчү, сатуу боюнча менеджерге карата таккан кинелери жана айыптоолору анын өзүнүн түпкү туюмунда иштелип жаткан. Бул ой анын жетекчиден терс мамиле көрүшүнө, ошондой эле жеке, дене бой жана эмоционалдык өксүктөргө алып келди. Мен ага туура багытты көрсөтө алдым. Жим тез мындай сөздөрдү кайталай баштады. Мен өзүмдүн жан дүйнөмдөгү жалгыз ойчулмун. Жетекчим жөнүндө кандай ойдо болуп жатканыма мен жооптумун. Сатуу боюнча менеджерим менин ал жөнүндө ойлогонума жооп бербейт. Мен эч кимге, эч бир жерде же эч бир нерсеге мени тажатып же кыжырданышына жол бербейм. Жетекчиме ден соолук, ийгилик жана дүйнө тынчтыгын жана бакыт каалайм. Ага чын дилимден жакшылык каалайм жана баардык иштерде Кудай Таала тарабынан багытталып жатканын билем. Ал бул сөздөрдү өз ичинен чын дилинен сезип кайталай берди. Анын акылы кадимки бакка окшош болгонун, ага эмне тиксе ошонун баары өсөөрүн билчү. Мен ага уктаар алдында элестетүү жана кыялдануу ыкмасын да үйрөттүм. Ал өз оюнда жетекчиси аны жумушу менен куттуктап, анын өжөрлүгүн жана шыктануусун мактап, кардарлар эң сонун пикирлерди айтып берип жаткан сценарий кылып түздү. Ал мунун чындыгын сезди. Ал кожоюну менен кол алыша, жылуу учурашып, кулагына жаңырган жагымдуу үн угуп, сүйкүмдүү жылмайып жатканын сезе баштады. Ал чыныгы менталдык кино тартып, анын колунан келишинче сахналаштырды. Ар күнү кечинде ошол кыялындагы тасманы кайра көрүп турду.
түпкү туюму анын аң сезимдүү көрүнүштү чагылдыра турган каражаты экенин билди. Бара-бара психикалык жана рухий өткөл деп түшүндүргөндөй бир процесс аркылуу түпкү туюмда таасир пайда болот. Бул туймтма автоматтык түрдө өзүн көрсөттү. Жимдин соода менеджери аны Сан-Франциского чакырып куттуктап, бөлүм башчы кылып дайындады. Натыйжада анын жоопкерчилиги жогорулап, айлыгы да көбөйдү. Жим өзүнүн менеджери тууралуу көз карашын өзгөрткөндө түпкү туюму себепчи болсун, менеджери ошого жараша жооп кайтара баштаган эле. Эмоционалдык жактан жетилүү. Башка бирөөнүн айткан нерселери сиз жооп бербесеңиз деле сизди ачуулантып, кыжырыңызды келтире албайт. Башка бирөөнүн сизди ачууңузду келтиришинин бир эле жолу бар. Бул өзүңүздүн оюңуз. Ачуулансаңыз, акыл эстеп 4 этаптан өтүшүңүз керек. Биринчи, айтылгандар жөнүндө ойлоно баштайсыз. Экинчи, ачуулануу керекпи же жокпу деген чечим кабыл аласыз. Үчүнчү, андан кийин ошого жараша иш-аракетке өтөсүз. Төртүнчү, мүмкүн сиз да дал ошондой сүйлөп реакция кыласыз. Көрүнүп тургандай, ой, эмоция, реакция жана иш-аракеттердин баары сиздин оюңузда ишке ашат. Эмоционалдык жактан жетилгендик деген эмне? Бул башкалардын сынына жана ачуулануусуна терс реакция кылууга багытталган табигый, бирок жаш баладай мамиле кылуунун алдын алуу жөндөмү. Эч ким сындаганды, кемсинткенди жактырбайт. Бирок мындай учурда биздин кандай реакция кылууну тандай ала турган жөндөмүбүз бар. Жетик тандоо дал өзүндөй терс реакцияны көрсөтүүдөн алыс болуу дагы. Дал ошондой жооп берүү, тиги кишинин деңгээлине түшүп алуу. Минткенде анын рухий абалындагы атмосферага сиз дагы кирип алган болосуз. Өзүңүздү жашоодогу максатыңыз менен аныктаңыз. Эч кимдин, эч бир жерде же эч нерсени ички бейпилдигиңизге, тынчтыгыңызга жана ден соолугуңузга зыян келтиришине мүмкүнчүлүк бербеңиз. Гармониялуу адамдык мамилелерге сүйүүнүн мааниси. Психоанализдин атасы, психологиянын тарыхындагы эң атактуу илимпоздордун бири Зигмунд Фрейд сүйүүсүз адам оору өлөт деп айткан. Сүйүү түшүнүү да, ак ниеттүүлүктү да жана башкаларга өзгөчө жараткан Кудайга болгон сый-урматты да өзүнө камтыган терең маанидеги түшүнүк. Сүйүүнү канчалык көп таратып, башкаларга берсеңиз, сизге дагы ошончолук көп сүйүү кайтып келет. Эгер кимдир бирөөнүн эгосуна жана ишенимине зыян келтирсеңиз, анын жакшы ниетине ээ боло албайсыз. Ар бир киши сүйүүнү жана бааланууну каалай тургандыгын унутпаңыз. Ар бир жан дүйнөдө өзүнүн чыныгы, баалуулугун түшүнөрүн билиңиз. Сизге окшогон ал дагы бардык адамдарга өмүр тартуулаган жашоо менен маанилеш кадыр баркын сезет. Эгер сиз мунун аң сезимдүү түрдө баамдасаңыз, анда сиз кашыңыздагы кишини колдогон болосуз. Ал да сизге сүйүү жана жакшы ниет менен жооп берет.